Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 2 ноябрда 2 күндүк иш сапары менен Ош облусуна келди. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Бул күндөрү мамлекет башчы Ош Айтматовдун тагдырында салтанаттуу иш-чарасына жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган улуттук ат спорттук оюндарына катышат. Андан сырткары Жээнбеков Ош облустук мамлекеттик архивдин жаңы имаратынын ачылышына, Аравандагы цемент заводунун жана сүттү кайра иштетүүчү Алайкы органикс заводунун ачылышында болот. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Астана шаарына келди. КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны тар жана кеңейтилген чөйрөдө өткөрүлүп, жыйынтык боюнча бир катар документтерге кол коюлат. Мындан тышкары Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаевдин КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен жолугушуусу күтүлүүдө. Жаңы эле жетекчилик кызматка дайындалган ырчы Самара Каримова кызматынан алынды. Бул тууралуу Говоритовго министрлик кабарлады. Министрликтин маалыматында кызмат оруну мыйзамсыз болгонуна байланыштуу кызматка дайындоо тууралуу буйрук артка кайтарылган. Маданият министри Азамат Жаманкулов бул дайындоо ал кызматка келгенге чейин болгонун билдирди. Самара Каримова аталган кызматка мен келгенге чейин дайындалган. 2 күндөн бери бул дайындоо боюнча иликтөө жүргүзүп, жумушка дайындоо мыйзамсыз болгонун аныктадык. Буйрукка статс катчы Өзбекстанда жүрүп койгон. Бул мыйзамга туура келбейт. Мен бул буйрукту мыйзамсыз деп эсептеп жокко чыгардым, деди Жаманкулов.